Бүгүн Жалал-Абад облусуна Америка элинин USAID уюму тарабынан дүйнө үчүн азык-түлүк программасы аркылуу гуманитардык жардам берилди. Анда кургатылган тамак-аш азыктары бар. Көбүнчө оорулуулар аны пайдалануу менен иммунитетин көтөрүп, саламаттыгын жакшыртууга мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Буга чейин облустук кургагучка каршы күрөшүү борборуна берилип, алар пайдаланып келишкен. Бүгүн дагы катардан калбай аталган ооруканага бул жардам берилди. Bunun kaloriyası öte güçlü, başka produktlardan karaganda, könököy makarondan karaganda bulardan 2-3, даже 10 есе kaloriyası güçlü. Bunun içinde bari жоқ, adamga керектүү сабиз, овощлар көп болот. Ошо мунун менен көп тамак жасап, рецепт боюнча жасап ичсе болот. Азыр биз 40 коробка алып атабыз больницага. Дал ушундай баштыкчадан ар бир салынган идиште 14 даанадан тизилген. Жасмыктуу жашылча аралашмасын кантип жасоонун жолдору дагы маалымат баракчаларында кошо салынган. Аны даярдоо ыкмалары толук көрсөтүлгөн. Кыргызстандын 7 областына чейин жеткирип бердик. Мына Жалал-Абадка келдик. Жалал-Абадтан 10дан ашык мекемелер алат. Бул социалдык, медициналык учреждениялар, приюттар, дома престарелых ошолорго жеткирип мына алып келдик. Кошумчалай кетсек, USAID тарабынан берилип жаткан бул жардамдын жалпы көлөмү 12 тоннаны түзөт. Жергиликтүү жетекчилердин чакыруусу менен келип, облус аймагындагы муктаж мекемелер алып кетишти. Сузакта карлар үйүнө, Кочкаратадагы, анан шаардагы социалдык жактан эме болгон үй бүлөлөргө бөлүнүп, ушул негизинен ошол 12 тоннаны 6 мындай айтканда эмеге арендага бөлүнүп берип атат өздөрүнүн эмеси боюнча. Бул ушунчалык бага эме экен, негизинен ушу бага туберкулез больницадагылар жылга алат, биздин жарым ай колунда алат экен, булар негизинен бага жылга берилип жүргөн экен, быйыл өздөрү көбүрөөк алып келиптир, 12 тонна. Биз ошолордун негизги багыты боюнча толук кандуу бөлүп бердик бүгүндө. Кургатылган жашылча аралашмасы аз камсыз болгон көп балалуу үй бүлөлөр үчүн дагы берилди. Эскерте кетсек, жарактуу мөөнөтү 2022 жылдын январь айына чейин жарактуу 21 градус температурада өз сапатын сактоого жөндөмдү. Нара Жапарова, Бекмамат Алишер уулу, Жалал-Абад шаары.